Саламатсыздарбы, Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Атамбаевдин иш бөлмөсүнөн тыңшуучу аппарат табылдыбы? Айыл чарба министри Нурбек Мурашев отставкага кетти. Жээнбеков убадасын 5-чи жолу кайталады. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кеңирээк маалымат. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кыргызстан социалдык демократиянын мүчөсүмүн форум ишканасында иштейм деген адам өзүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери кызматташууга чакыргандыгын, натыйжада экс-президенттин жана анын жансакчысы Дамир Мусакеевдин иш бөлмөлөрүнө тыңшуучу аппарат коюуну талап кылганын баяндаган видео тасманы СДПК таратты. Тасмада форумдун IT кызматкеримин деген адам УКМКнын кызматкери экс-президенттин иш бөлмөсүнө орнотот деп бергени айтылган электр улуучу зымдын ичин ачып, андан тыңшуучу аппаратты таап чыккандыгын көрсөткөн. Экс-президенттин жансакчысы Дамир Мусакеев муну Алмазбек Атамбаевдин коопсуздугу үчүн коркунуч катары баалады. УКМК бул тасмага карата эч кандай комментарий бере элек. Айыл чарба министри Нурбек Мурашев өз каалоосу менен кызматтан кетип жаткандыгы кабарланды. Өкмөттүк аппараттын маалыматтык камсыздоо кызматынын башчысы Чыңгыз Исенкуловдун Азаттыкка айтканы боюнча Мурашевдин арызын премьер-министр канааттандырган. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Нурбек Мурашевди өзү берген арызына ылайык ийилеген кызматынан бошотуу боюнча президентке сунуш киргизди деп билдирди өкмөттүн аппаратынын өкүлү. Акыркы чечимди мамлекет башчы кабыл алат. Маалыматтарга караганда Мурашевдин министрлик кызматтан кетишине анын саламаттыгынын начарлашы себеп болгон. Нурбек Мурашев апта башында начар иштеп жаткан министр катары ишкерлердин эң төмөн баасына татып, кара көлөч сыйлыгы ыйгарылган. Мурашев ага чейинда көп жолу сынга кабылып, буга башка себеп былтыр арбан айдалган картошканын түшүмү сатылбай, ороодо чирип жатканы болуп жатат. Нурбек Мурашев 2016-жылдын аягында айыл чарба министри болуп дайындалган. Алгач кызматка келгенде эле Өзбекстанга картошка экспортторун айткан эле, бирок ал ишке ашкан эмес. Нарын районуна караштуу Миңбулак айылында 10 арча суусуна аккан 6 жаштагы кызды издөө иштери уланууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, окуя 17 май күнү кечке жуук айылдан анча алыс эмес жерде 10 арча суусунун жээгинде болгон. Анда 2013-жылы туулган кыз сууга агып кеткен. 23 май күнү издөө иштери уланып, натыйжа болбогондуктан саат 18:00 издөө иштери убактылуу токтотулган. Издөө иштери 24 май күнү улантылат деп айтылат өзгөчө кырдаалдар министрлигинен. Буга чейин маалымдалгандай, кыздын сууга акканын көргөндөр алгач суу жээгинде жүргөн атчан адамга айтып барышкан, бирок аны кармап алууга мүмкүн болбой калган. 10 арча суусу Миңбулак айылынан аралап келип, Нарын дарыясына кошулат. Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери ал жерге тор тосмолорду коюшкан. Учурда издөө иштери өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 7 суучул, 20 куткаруучу тартылган. Мындан тышкары коңшу айылдардан дагы жалпы 250-ге жакын адамдар жардам беришүүдө. Ал эми Нарын областык ички иштер бөлүмү тараткан маалыматына караганда, 2019-жылдын 17 майында саат 20:38 чамасында Нарын райондук ички иштер бөлүмүнүн өмүт бөлүмүнө кичинекей кыз 10 арча суусуна түшүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге кароо жүргүзгөн учурда суунун жээгинен 6 жаштагы Нурилага таандык ачык кызыл түстөгү бут кийим табылган. Кыргызстандын экс башкы прокурору, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Аида Салянованын бир тууган энеси Улан Саляновдун өлүмү боюнча сот 11 июнь саат 15:00 белгиленди. Бул тууралуу Аида Салянова билдирип, бүгүн 24 майда боло турган жарыяны Жогорку соттун жыйынына байланыштуу жылгандыгын маалымдады. 14 майдагы териштирүү дагы айыпталуучунун адвокаты келбей калгандыктан бүгүнкү күнгө жылган эле. Соттук кароо апрелден бери ар кандай жүйө менен улам артка жылып келе жатат. 42 жаштагы Улан Салянов 2017-жылы 6 ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көкжар конушундагы үйгө кирип атып кетишкен. Ички иштер министрлиги бул кылмыш үчүн 3 киши шек саналып жаткандыгын кабарлаган. Улан Саляновдун өлүмү боюнча сот жарыяны 2018-жылы сентябрда башталган эле. Салянова энесинин өлүмү саясий буйрутма болушу мүмкүн деп эсептейт. Милиция кылмышты карактоо катары мүнөз деп жатат. Буга чейин Улан Саляновду өлтүрүүгө катышкандыгы кабарланган Осмонкулов ошто ишкерди карактоого шектүү экендиги ачыкка чыккан. Аида Салянова бул адам Улан Саляновдун өлүмүнө чейин дагы кылмыштарга баргандыгы белгилүү болгондугу менен кармалбай жүргөндүгүн билдирген. Ички иштер министрлиги Осмонкулов катышкан оштогу кылмыштарга ишкерден 1,3 миллион сому тонолгондугун ырастаган.
Кыргызстандык активисттер жана укук коргоочулардын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети реформалоону талап кылган жыйынында талаш тартыш чыкты. Бишкекте өтүп жаткан отурумда катышуучулар бир топко чейин ой пикирлерин айта албай, сөз сүйлөөнү сураган 2-3 киши менен талашып тартышып жатышты. Уюштуруучулар Чырды УКМКнын жыйыны үзгүлтүккө учуратуу максатында атайлап уюштурган деген пикирлерин билдиришти. Ошондой эле жыйынга келген бул кишилер Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү деген ойлор да айтылды. Активисттер УКМКны Орусиянын атайын кызматынын тапшырмасын аткарган деп сынга алышты. Ал эми сөз сураган адамдар өздөрүнүн дарегине айтылгандарды четке кагышты. Алардын бири Альфа антитеррор уюмунун атынан келгени айтты. Жыйынтыгында уюштуруучулардын бири активист Рита Карасартова жадыбал боюнча 2 доклад окулгандан кийин калгандары сөз бериле тургандыгын билдиргенден кийин жыйын уланды. УКМКнын жыйынында аталган дооматтарга комментарий бериле элек. Буга чейин Рита Карасартова баштаган топ президенттин УКМКны реформалоону талап кылабыз деп аталган онлайн петиция түзүп, кол чогулта баштаган. Петицияда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети реформалоо үчүн бир нече сунуш берип жатат. Арасында антикоррупциялык кызматты УКМКнын карамагынан чыгаруу, мекемеден тергөө функциясын алып салуу жөнүндө демилгелер дагы бар. Активисттер ушул тапта бийликтин бардык бутактарына атайын кызмат көзөмөлдөп жаткандыгын, мындай шартта парламент, сот, аткаруу бийлигинин ачык эшиктери күмөндүү экендигин айтышып, президент Сооронбай Жээнбековду учурда мүмкүнчүлүктөн пайдаланып УКМКны реформалоого чакырышууда. Кол топто бир нече күн бою уланып, анын жыйынтыгында президентке кайрылуу жиберилет. Рыскелди мырза күндүн темасы Батукаевдин маселесине байланыштуу иш болуп жатат. Аны камактан чыгарып, качырып жиберген ишке шектүүлөр 20дан ашаары айтылууда. Азыркы тапта кармалгандардын саны 9 кишиге жетти. Мунун аягы кандай бүтөт? Бул боюнча шектүүлөр дагы чыгат. Кармоолор, камоолор дагы болот. Анткени азыр аны бошоткон соттордун ошол кездеги прокурор, ички иштер министри паспорт жасап бергендердин кыймыл аракетинде кылмыш курамы барбы, жокпу изилденип жатат. Шамил Атакановдун өзү дагы шек жараткан адамдардын бири. Күбө катары сурала турган адамдар дагы бар. Феликс Пулов күбө катары суралышы мүмкүн. Кыскасы бул иш кылдаттагы бир топко чейин жүрөт. Мен айтат элем, эң көзүрү Атаханов болушу керек. Ошол кезде курч структураны ал тейлеген. Мунун баары эл билбеген чындык болчу. Азыр камакта жаткандардын баары аткаруучулар. Алардан көрсөтмө алуу үчүн камап койгон болсо, негизги заказчиктерди кармоого убакыт келди. Камактагылар качып кете турган деле адамдар эмес. Баш коргоо чарасын карап, үй камагына чыгарып коюп деле сурашса болгудай. Камоолор экс-президентке чейин жетиши мүмкүн деген сөздөр айтылып жатат. Ал киши тапшырма бериши мүмкүнбү же Атаханов президентти алдап туура эмес маалыматтарды бергенби? Атамбаев башында турган, ал макулдук берген дегенге мен ишенбейм. Ал киши мындай иштерге аралашпаса керек эле. Ага туура эмес маалыматтарды жеткиришип алдап койгон болушу толук мүмкүн. Мен да уккан жайым бар бул жөнүндө. Батукаевди учурган учак Атахановдун баласына таандык экендигин укканда президент ачууланып кыйкыргандыгын уккан элем. Бул иштин мурун эмес 6-7 жылдан кийин эми ачылып жатышын эмнеден көрөсүз? Бул иш 6-7 жылдан кийин ачылып жаткан жок. Бул кайрадан козголуп жатат. Туура ошол кезде эле козголгон. Парламенттик комиссия түзүлгөн. Бир эмес 2 комиссия түзүлгөн. Экөө тең 5-чакырылыштагы депутаттар түзгөн. Экөө тең Ата Мекен фракциясына таандык болчу. Ташболот Балтабаев жетектеген комиссия медициналык жагын, Болот Шер жетектеген комиссия юридикалык жагын тескеген. Алар корутунду чыгарган. Кимдер бул ишке кызыктар болгондугун айткан. Ошол боюнча жогорку кеңештин дагы токтому аткарылган эмес. Бүгүн гана ал күчүнө кирип, чек жараткан адамдардын баары камакка алынып сурала баштады. Чындыгын айтканда, ошол кездеги саясий чоң коррупция болгон деп билдирди Рыскелди мырза. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 24-майда билдирүү таратып, форум ишкананын өкүлү мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен анын жакын саналашы Фарид Ниязовдун иш бөлмөсүнө тыңшоо жабдыгын орнотууга мажбурлаган деген кабарды төгүндөдү. Мекеме Социалдык демократиялык партиянын билдирүүсүн чыгым деп атады. Ошондой эле айрым саясий ишмерлер өзүн пиарлоо үчүн атайын кызматтын дарегине негизсиз айыптарды айтып аткандыгы белгиленди. Буга чейин СПК Атамбаевга таандык форум ишканасында иштейм деген адам өзүн УКМКнын кызматкерлери кызматташууга чакыргандыгын, натыйжада экс-президенттин жана Фарид Ниязовдун иш бөлмөлөрүнө тыңшоочу аппарат коюуга талап кылышканын баяндаган видео тараган. Анда форумдун IT кызматкеримин деген адам УКМКнын өкүлү берди делген электр улоочу зымдын ичин ачып, анда тыңшоочу аппаратты таап жаткандыгы көрсөтүлгөн. Экс-президенттин жан сакчысы Дамир Мусакеев муну Алмазбек Атамбаевдин коопсуздугу үчүн коркунуч деп мүнөздөгөн. Бишкекте өтүп жаткан УКМКны реформалоо
боюнча жыйында активист Эзил Турдугулов электр улоочу зымдын ичинен тыңшоо жабдыгын алып чыгып журналисттерге көрсөттү. СДПК бүгүн видео тууралуу маалымат жыйынын өткөрө турган болууда. Сооронбай Жээнбеков өзүнүн президенттик мөөнөтү бүткүчө Кыргызстандын аймагын 100% таза суу менен камсыз кылуу жөнүндө убадасын 5-чи жолу кайталады. Бишкектеги атайын форумда ал өлкөдөгү суу жетпеген 600дөн ашуун айылга суу берип, 24 шаардын тиешелүү инфратүзүмү жаңыланаарын билдирди. Мамлекет башчы муну менен бюджеттен эл аралык уюмдардын эсебинен ишке ашыра тургандыгын айтты. Бирок мындан күмөн санагандар дагы бар. Бишкек шаарында 23 майда өткөн аймактар үчүн таза суу аттуу форумунда президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү ичүүчү суунун жетишсиздиги анын ишиндеги артыкчылыктуу багыт экендигин дагы бир жолу эске салды. Мамлекет башчы өзүнүн мөөнөтү аяктаганга чейин өлкөнүн булуң бурчтарына таза суу толук жетет деп ишендирүүгө аракет кылды. Өкмөткө 2023 жылы аягына чейин калктуу конуштардын 100% таза суу менен камсыздоо милдети коюлду. Бүгүн таза суу долбоорун алкагында Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын, Европа биримдигинин жана Швейцария конфедерациясынын колдоосу менен 20 шаарда 11 миллиард 200 миллион сомго ири өлчөмдөгү ири долбоорлор ишке ашып жатат. Былтыр муктаж болгон 653 айылдан 25 айыл республикалык бюджеттин эсебинен, 17 айыл эл аралык финанс институтунун жардамы аркылуу таза суу менен камсыз болушту. Жакынкы 5 жыл ичинде өлкөбүздүн 24 айылында жана 248 айылында таза суу курулмалары реабилитациядан өткөрүлөт. Таза суу курулмалары жок 369 айылда аларды жаңыдан куруу пландаштырылды деп билдирди президент Жээнбеков. Ал эми 2014 жылы таза суу маселесин чечүүгө республикалык бюджеттен 25 миллион сом акча каражаты бөлүнгөндүгүн эстеп, 2018 жылы таза суу секторуна 250 миллион сом бөлүнөрүн айтты. Анын сөзүнө караганда, быйыл бул сумма 500 миллион сом деп каралган. Президент аталган каражат жыл сайын көбөйүп жаткандыгын жана кайрымдуулук эл аралык уюмдардын жардамы менен өз максатына жетээрин белгиледи. Форумга катышкан Европа биримдигинин өкүлдөрү, Швейцариянын Кыргызстандагы элчиси, Европа инвестициялык банкынын, Азия өнүктүрүү банкынын, Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү жана башка эл аралык уюмдар менен мекемелердин жетекчилери Кыргызстандын лидеринин демилгеси менен көмөк кылышаарын билдиришти. Бирок Европтун президенти Сум Чакрабарти долбоор реформалар ачык айкын жүрүшү керектигин эскертти. Кыргыз лидерлери 5 жыл ичинде өлкөнүн баардык аймагын таза суу менен камсыз кылууга бел байлап, дымактуу максат коюп жатышат. Мен бүгүн Европ бул максатты колдой тургандыгын дагы бир жолу ырастайм. Бүгүн биз сууну жөн эле үйлөргө жеткирүү тууралуу гана эмес, аны натыйжалуу жана жаратылышка зыян келтирбей турганда ишке ашыруу жөнүндө дагы сүйлөшүшүбүз керек. Европ инвестиция кылып жаткан тармактар, анын ичинде суу тармагы, кийин өлкөнүн экономикасын, азыркы жана келечектеги климаттын өзгөрүшүнө туруктуу кылышын шартташы керек. Биз кыргыз тараптын тариф реформаларын колдойбуз. Бирок ал реформалар ачык айкын болуп, жакшылап даярдалып, түшүндүрүлүп ишке ашырылышы керек. Биз инвестиция салганга даярбыз, бирок долбоорлорду кесипкөй адамдар жүргүзүшү зарыл. Эл аралык уюмдар демекчи, жогоруда аталгандардан сырткары Ислам өнүктүрүү банкынан, Сауд өнүктүрүү фондусунан, Катар кайрымдуулук фондусунан, Ас-Сава жана Ас-Салам фондорунан дагы таза суу үчүн жардам алынмай болду. Бириккен Араб Имаратынан Шейх Заид бин Султан Аль-Амери Нахаят кайрымдуулук жана гуманитардык фонду көмөк көрсөтүшү ыктымал. Ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана саркындуу суу тармактарын өнүктүрүү департаментинин директору Аскарбек Токтошов дымактуу демилгенин конкреттүү планын ортого салды. Бардык айылдарды, шаарларды камсыз кылууга мүмкүнчүлүк албетте бар. Иштеш керек, инвестиция тартыш керек. Биринчиден республикалык бюджеттен жумшалат. Экинчи кезекте донорлордун эсебинен чечебиз. Азыр алардын көбү бизге жардам берген турат. Биринчи этапта суу менен камсыздоону токтотуп, бул сектордон кетип калган Азия өнүктүрүү банкы кайра кайтып келди. Алгач 21 миллион доллар менен Азрага кошуп бере турган жардамын 32 миллион долларга жеткирмек болду. Муну менен биз Нарын облусун камсыз кылып жатабыз. Андан тышкары Баткен менен Таласка Ислам өнүктүрүү банкынын жардамын жумшайбыз. Өзү таза суу боюнча көйгөйлүү маселе бизде бул Жалал Абад, Ош, Баткен облусу болчу. Мамлекет башчыбыз былтыр Кытайга барып 100 миллион доллар грант берилмей болгон. Ал 2020 жылдан баштап келет деп жатышат. Ал сумма келсе, аталган 3 облустагы суу жетишпей калган айылдарды бүт камтыйбыз. Жалпы өлкөнү суу менен камсыз кылуу боюнча демилгени Сооронбай Жээнбеков 2017 жылы президенттикке талапкер болуп чыкканда негизги уран катары пайдаланган. Былтыр донор уюмдардын жыйынында быйыл Жалал Абадтын, Сокулуктун жана Балыкчынын тургундары менен жолугушууда дагы ал сөзүн кайталаган.
талкуулаган. Акыркы жолу 18 майда Балыкчы шаарындагы кездешүүдө өлкөнү толук таза суу менен камсыз кылууга 34 миллиард сом керектелерин дагы тактаган болчу. Айтканга оңой болгондугу менен бул сумманы келерки 5-6 жылда табуу жеңил болчу да эмес. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков кепке кошулду. Президентибиз Сооронбай Шарипович эл аралык уюмдар бере турган жардамдарды эске алып, ушундай убадаларды берип жатат. Бирок бюджеттен ушунча сумманы алып чыгып, аталган тармакка жумшуу мүмкүн эмес. Анткени бюджеттин чама чаркы белгилүү. Курулбай жаткан объектилерге 5 миллиард сом таба албай жатканда 34 миллиард сомду биздин өкмөт таба аларына мен ишенбейм. Мен билгенден таза суу боюнча долбоордун бардыгы даяр. Акча келсе эле бүтүрсө болот. Кептин баары ошо акчага келип да калат. Президент эл аралык уюмдарга, араб фондуларына үмүт артып жатат. Бирок мен эл аралык уюмдар кайсы бир нерсени себеп кылып каржылоону чоюп койсо, президенттин убадасы этегине чыкпай калабы деп деле чоочулап турам. Жардамдар келген күндө дагы аны иштетүүгө аткаминерлер коррупцияга алып жиберишсе, долбоорлор чала бүтүп, президенттин убадасы жарым-жартылай болуп калышы ыктымал деп билдирди эл өкүлү. Ошол эле кезде 100% таза суу менен камсыздалат деп айтуунун өзү канчалык туура деген суроо дагы бар. Бир эле мисал, Ош шаарында таза суу бар 5-3 кабатка чейин. Бирок ачык каналдан суу тундуруп ичкен 2-борбордо жаан жааган сайын эле дарыя булганып, бир нече күн бою суу берилбей калат. Ош шаардык суу чарба башкармалыгынын башчысы Дөөлөтбек Көкөчоров бул маселени толук чечүү азыр мүмкүн эмес экендигин, эл аралык мекемелер каржылаган долбоорлор инфратүзүмдү эле жаңылаганга жумшап жаткандыгын мойнуна алды. Ал эми муну деле кой туралы. Ошол суу жетпей жаткандыгы айтылган 653 айылдын баары чындап камтылабы? Же айыл аймакка, же шаарга карабаган конуштар, массивдер кандай болот? Муну Бишкек шаарынын жакасындагы Теңир тоо конушу 20 жылдан ашуун убакыттан бери так ушундай асылган абалда турат. Башка кыйынчылыгын айтпаганда дагы таза суу маселесин алар митинг өткөрүп дагы, ыйлап да, даттанып дагы чече алган эмес. Айыл тургуну Эркин Иманелиев азыркы президенттин 5 жыл деген убадасынан дагы күмөн санады. Мындай 5 жылдык убадалардын көбүн укканбыз. Акаевдин дагы, Бакиевдин дагы, Атамбаев, Отунбаеванын дагы убагында силердин конушка суу чыгарып беребиз деген убадалар болгон. Бирок президенттер кетти. Убада ошол бойдон калды. Азыр дагы Жээнбековдун айткандары сөз бойдон эле калат. Канча президент, канча премьер-министр кетти. Биринин дагы тушунда суу чыгара албадык. Теңир тоо конушунда 500дөй түтүндүн дээрлик баарында суу жок. Арча Бешик менен Ак өргөн ортосунда жайгашканбыз. Административдик жактан Чүйдүн Сокулук районунун Орок айыл аймагына карашыбыз керек. Бирок сууну Бишкек шаарынан дагы тартса болот. Же биздин жер мэрияга карабайт, же айыл аймакка карабайт. Даттана берип чарчадык. Үмүт деле калбады деп билдирди айыл тургуну Эркин Иманелиев. Ал эми Кыргызстанда таза суу жетпейт деп айтылып келген 653 айылды кошкондо жалпы 1800 айыл бар. Мунун ичинен 57 айылга 2019-жылы суу жеткирүү пландалган. Таза суу долбоорунун 1-2 айлампалары 5-10 жыл мурда башталган. Каражаттын жетишсиздигинен жана түрдүү жагдайлардан улам ара жолдо калып кеткен.